Күндүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда. Бүгүн 24 күн жыйынтыгы Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 май күндүн жыйынтыгы боюнча кыскача. Кыргызстандыктар үчүн Екатеринбургдан чартердик каттам уюштуруу пландалууда. Медицина илиминин доктору профессор Мамбет Мамакеев Гиннестин рекорддор китебине кирди. Интернет жылдызына айланып, биограф атка конгон Кайрат аттуу жаран паспорт алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Москвада өтүүчү жеңиш парадына катышат. Бүгүн 22 бейтап ооруканадан чыгарылды. Айыккандардын жалпы саны 1088ге жетти. Бишкекке Филиппинден жана Кореядан Кыргызстандын 58 жараны кайтып келди. Кыргызстанда 2020-жылдын 8-июнунан баштап ички рейстердин иши жанданат. Ушул жана башка кабарларга назар салыңыздар. Биздин каналга катталып, жаңылыктарга биринчилерден болуп күбө болуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча Екатеринбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугу тарабынан Россияны Урал федералдык округунда жайгашкан Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине жөнөтүү үчүн чартердик каттам уюштурулат. Каттамды 2020-жылдын 30 майында Екатеринбург шаарынан Ош шаарына Урал авиакаттамдары авиакомпаниясы менен ишке ашыруу пландалууда. Бул каттам менен корч муктаждыгы бар жарандар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, оор илдеттери барлар, улгайган курактагы адамдар, кош бойлуу жана жаш балалуу энелер, турмуштук оор кырдаалдагы жарандар кайтарылат. Медицина илиминин доктору профессор Мамбет Мамакеев Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бул тууралуу Эркин Солтобеков Facebook баракчасына сүйүнчүлөгөн. Гиннестин рекорддор китебинин расмий сайтында билдиргендей, Мамакеев эң көп убакыт иштеген хирург катары катталган. Анын хирург катары иштеген убактысы 67 жыл 181 күн деп белгиленген. Маалыматка ылайык, Мамбет Мамакеев 2020-жылдын 29 февралында легендарлуу китепке катталган. Да, я благодарен людям, которые мне помогли сделать паспорт. Я получил паспорт. Для меня паспорт это многое что значит. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые сделали реальную помощь. Мне это документы для меня все, я могу найти постоянную работу, могу еще кое-какие перспективы открываются. Шаар аттарын жаңылбай айтып, интернет жылдызына айланып, географ атка конгон Кайрат аттуу жаран паспорт алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Көпчүлүк мага окшоштуруп жаткан, Кайратка бүгүн паспорт алдык. Бул жаңы жашоого болгон алгачкы кадам, буйруса, жакынкы күндөрү Кайраттын дагы башка ийгиликтерине күбө болосуздар деп жазган Алтынбек Сулайманов. Президент Сооронбай Жээнбеков Москвада өтүүчү жеңиш парадына катышат. Президент Сооронбай Жээнбеков 24-июнда Москва шаарында өтүүчү жеңиш парадына катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева билдирген. Буга чейин жеңиш парадына Казакстан жана Молдова өлкөлөрүнүн президенттери катышары белгилүү болгон. Ал эми Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жеңиш парадына КМШ өлкөлөрүнүн президенттерин чакыруу пландалып жатканын айткан. Бишкекке Филиппинден жана Кореядан Кыргызстандын 58 жараны кайтып келди. Манас эл аралык аэропортунда 2020-жылдын 29 майында Сеул-Бишкек Сеул каттамы боюнча ТВА авиакомпаниясынын чартердик рейсин тосуп алышты. Мекенине 58 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Аталган каттам Корея Республикасынын Кыргызстандын жарандарын жана Кыргызстандан Кореянын, Япониянын жана Америка Кошмо Штаттарынын жарандарын алып чыгып кетүү үчүн Корей тарабы менен жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. Учурда бардык учуп келген мекендештер бекитилген тартипте тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн анын ичинде өнөктөш өлкөлөрдүн колдоосунда жана кызматташуусунда чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу жолдорун жана каттамдарын издөө улантылууда. Кыргызстанда 2020-жылдын 8-июнунан баштап ички рейстердин иши жанданат. Бишкек-Ош каттамы боюнча күнүнө бир жолу учууга уруксат берилет деп билдирди Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов. Анын айтымында көрсөтүлгөн иштин түрлөрүн санитардык, эпидемиологиялык ченемдерди катуу сактоо менен жаңылоо керек. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу уруксат берилген экономикалык иштин түрлөрүнүн тизмесине өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн деп белгилейт.
биздин каналга катталып жаңылыктарга биринчилерден болуп күбө болуңуздар.